Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Эрнест Хемингуэй «Чал жана деңиз». Сабагыбыздын максаты Эрнест Хемингуэйдин өмүрү чыгармачылыгы менен таанышабыз, «Чал жана деңиз» повестинин философиялык терең маанисин түшүнөбүз, жашоодогу койгон максатыбызга жетүү үчүн чыдамкай, мээнеткеч, эрктүү болууга багыт алабыз. Американын дүйнөгө белгилүү жазуучусу Эрнест Миллер Хемингуэй 1899 жылы 21 июлда Чикагонун жанындагы Оук Парк деген чакан шаарчада туулган. Анын атасы Кларенс Эдмонд Хемингуэй врач болуп иштеген, апасы Грейс Холл белгилүү опера ырчысы болгон. 4 жашына чейин кичинекей Эрнестке апасы кыздардын кооз көйнөктөрүн кийгизип койчу экен. Атасы аны өтө жаш кезинен эле балыкчылык кесипке жана мергенчиликке үйрөтөт. Балык улоошундан тартып, Эрнест Хемингуэйдин сүйгөн кесибине айланат. Эрнест Хемингуэй мектепти аяктап жатканда ата-энесине жазуучу болгусу келгендигин билдирет. Атасы анын врач болушун кыялданган. Ал эми апасы таланттуу музыкант болуусун каалагандыктан виолончелде ойноого мажбурлаган. Бирок алардын каршылыгына карабастан 1917 жылы Канзас-Сити шаарына келип, Стар деген газетада журналист болуп иштеген. Жазуучунун дүйнөлүк адабий даңкын 1926 жылы жарыяланган «Күн да чыгат» деген биринчи романы чыгарган. Андан кийин «Кош түбөлүк куралым», «Бар туруп жок», «Коңгуроо кимдин жаназасына кагылууда» деген романдары жарыкка чыккан. «Чал жана деңиз» повести 1952 жылы америкалык Life деген журналга жарыяланган. Эрнест Хемингуэй орус жазуучулары Тургеневдин, Толстойдун, Гогольдун, Достоевскийдин, француз жазуучулары Стендаль, Гюстав Флобер, Аноре де Бальзактын чыгармаларын терең изилдеп окуп чыккан. Эрнест Хемингуэйдин «Чал жана деңиз» повести 1953 жылы АКШнын мартабалуу Пулитцер сыйлыгына, 1954 жылы Нобель сыйлыгына татыктуу болгон. Бул чыгарманын жанры повесть, притча болот. Чыгарманын композициясы 3 бөлккө бөлүнөт. Биринчи «Чал жана бала», экинчи «Чалдын деңизге чыгышы», үчүнчү «Чалдын үйүнө кайтып келиши». Орустун жана дүйнөлүк адабияттын көрүнүктүү сынчылары бул чыгармада сүрөттөлгөн чал менен балыкты аллегория же болбосо каймана маанидеги образ деп эсептешет. Ушул маселе боюнча, башкача айтканда, чал менен балык аллегориябы же кадимки эле балыкпы деген маселе боюнча жазуучу өзү мындай деп жооп берет. Мен чыныгы эле чалды жана чыныгы эле баланы, чыныгы эле деңизди жана чыныгы эле балыкты, чыныгы эле акулаларды сүрөттөөгө аракеттенгем. Эгерде мен буларды жетишээрлик түрдө жакшы жана туура бере алган болсом, анда алардын ар кандай мааниде талкууланышы толук мүмкүн. «Чал жана деңиз» деген повести Сантьяго деген кубалык балыкчы менен Маноло деген кубалык жаш баланын турмуш тагдыры баяндалат. Сантьяго жалгыз жашайт. Ушул баланы жардамчы катарында алып жүрүп, балыкчылык кесибине үйрөтөт. Чал акыры 84 күнү катары менен деңизге чыгып, 84 күнү тең эчтеке кармай албай келет. Мунун 40 күнүн ал бала менен өткөрөт. Ар бир жолу чал менен баланын кургол кайтканын көргөн баланын эне атасы чалдан үмүтүн үзүп, эми баланы чалга кошпой жалгыз жибере баштайт. Бирок баланын боору ачыйт. Кантсе да картайып бараткан арык чырай адамдай айт. Ага колунан келген жардамды бергиси келет. Өзү жакшы көргөн чалга жардам берүү үчүн балыкчылыкка бирге баргысы келет. Бирок чал болбой коет. Анткени өткөн 84 күндөгүдөй дагы жолун болбой калабы деп коркот. Ошентип бул иретта Сантьяго балык улоого жалгыз чыгат. Бул жолу балык улоого жалгыз чыккан чал балким өмүр бою жолукпаган, деги эле күтпөгөн окуяга кездешти. 84 күн жолу болбой кургол кайткан чалдын
Болот кайырмагына бул жолу кадимкидей эмес балык келип илинди. Чал муну адегенде байкаган жок. Болот кайырмактарга тизилген сардиналарды жеп жаткан балыкты сезип, ичинен кубанып жатты. Бирок кайырмактарга илинген балыктын оордугу, салмагы барган сайын тоюлуп, кыраакы чал бул өзүнчө бир жаралган зор балык экенин ачык түшүнө баштады. Дал ушул минутада ал баланын жалынып суранганына карабай, кошо ала келбегенине абдан катуу өкүндү. Анткени дал ушул учурда баланын бирден бир жардамы тиймек. Мына ушул картайып бараткан адам менен зор балыктын ортосундагы айыгышкан күрөш 3 күнгө созулат. 3 күн бою күнү түнү балык моюн бербей, бирок болот кайырмактардан кутула албай сүзүп жүрдү. Сүзүп жүргөндө да өзүнүн артынан кайыктагы чалды өзү каалаган тарапка сүйрөп жүрдү. Кайык сүйрөлүп жүрдү, бирок чал багынган жок, көздөгөн максатынан чегинген жок. Жалгыз максаты кантип болсо да балыкты өлтүрүп, кайыкка байлап жээкке сүйрөп кетүү болчу. Дал ушул максат үчүн бир жагын караса, бир жагы бошоп кеткенине карабастан, өчөшкөндөн өчөшүп, кандуу күрөшүн уланта берди. Мына ушул жерде чал үчүн күтүлбөгөн, мурдагыдан да коркунучтуу, мурдагыдан да каардуу окуя башталды. Алыстан жыт сезген акулалардын тобу жете келишип, өлгөн балыкты талап келишти. Балыкчы үчүн бул өлүмгө тетек катуу сокку болду. Анткени өлгөн балык кандай күч, кандай эрдик менен табылган ушул чалдын гана жеке дүйнөсү, жеке мүлкү эле. 84 күндөн кийин колго араң тийген ушул даяр оокатты, даяр мүлктү акулалар жолдон чыга калып талап жатышпайбы? Муну менен балыкчы чал эч качан келише алмак эмес. Эгерде акулалар адегенде бирден же экиден келсе, күрөштүн аяк ченинде алар тобу менен, үйрү менен келе башташты. Жээкке жеткенге чейин зор балыктын такыр мүлжүгөн скелети гана калды. Чал ошого чейин өзүнүн ажал оозундагы күрөшүн токтоткон жок. Ал биринин артынан экинчисин өлтүрүп, же жарадар кылып жүрүп отурду. Бул жашоо турмуш үчүн болгон аяосуз күрөш болчу. Адам жеңилиш үчүн жаралган эмес. Адамды өлтүрүп жок кылууга болот, бирок аны жеңүүгө болбойт деген жазуучунун сөздөрүндө повесттин терең философиялык мааниси жатат. Адамдын жеңилбестик идеясын сүрөттөө, ал кандай гана кыйын күндө калбасын, кандай гана азап тозокторду тартпасын, Эрнест Хемингуэйдин бүтүндөй чыгармаларынын негизги мазмунун түзөт. Ал өзүнүн жазуучулук милдетин жана түпкү максатын ачык түшүнгөн. Ал бир гана бийик максатка, адам жөнүндө нукура чындыкты айтууга өмүр бою кызмат кылган. Мына ошондуктан ал 20-кылымдагы улуу жазуучулардын катарында ардактуу орунда турат. Балдар, адам жеңилиш үчүн жаралган эмес. Адамды өлтүрүп жок кылууга болот, бирок аны жеңүүгө болбойт дегенди кандай түшүнөсүңөр? Өз оюңарды далилдөө менен билдиргиле. Анда эмесе үйгө тапшырма, чыгарманы толугу менен окуп чыккыла. Силер баамдагандай, повесттин сюжети эң жөнөкөй. Чал жана деңиз повестин окугандан кийин эмне жөнүндө ойлондум, ушул темага эссе жазып келгиле. Саламатта калгыла.